unutmayınız, çok kırkaçı olmaya yok. Кышкы суукка карабай күн сайын минтип тоо башына көтөрүлгөн Фатима Алтынбек кызы өзгечи мекени Кырчындан 4 чакырым алыстыктагы Арал айылындагы орто мектептин 5-классынын окуучусу. Анын жана курбу курдаштарынын буга чейинки жол азабын тарткан убаралары азыркысына салыштырмалуу алда канча жеңилдей. Себеби жалпысын жарга такаган сасык тумоонун кесепетинен билим уясы убактылуу жабылып, сабактар онлайн түрүндө өтүүдө. Ал эми алар байырлаган Кырчын алигиче интернет үйүнө кошулбагандыктан бийиктикке чыкмайын мугалимдер менен байланыша албайсың. Бизди болсо эже болсо 15-нде карантинге тараткан. Биз үйдөн антина тартпай, ушу кырга келип сабак окуйбуз. Айтылуу Көкөмөрөн суусунун боюндагы Кырчын айылында 20 түтүн эл бар. Жана алардагы 30га жакын балдар кыздар мектеп окуучулары. Баарысы тең жогоруда айтылгандай коңшулаш аралга барууга аргасыз. Тилекке каршы оору сыркоо көбөйгөндүктөн билим очогу жабылып, аңгектен качканы менен дөңгөккө кабылып отурушат. Эже үй тапшырма текшересизби? Ооба, үй тапшырмаларды азыр текшерип анан эметип жөнөтүп коем. Анткени менин соткама мектепке келген арам түшүп атпайбы силердин жибергениңер. 3 классташ болуп окуйбуз. Бияка келип окуйбуз. 3 эко бияка келип атып ооруп калды. Негизи үйдөн интернет тартса жакшы болмок. Биз каникулга тараганбыз, анан биз телефонубуз жок, көптөн бери эми онлайн окуй элекпиз. Мамам деле телефону бар болчу, ошо менен окумакпыз. Анан мамам ошо Бишкекке кетип ооруп, анан биз онлайн окуй албай калдык. Бүгүнкү компьютердик технологиялык заманда мына ушундай жагымсыздыктарга кабылышкан чүрпөлөрүнүн келечектерине ата-энелери кыжаалат. Элетте жашаганы менен кур дегенде алакандай үлүш жерлери жок. Ага кошумча таза суунун азабын тартышкан кырчындыктар буга дагы ыраазы болуп, интернет дегенде эки көздөрү төрт. WhatsApp менен гана сүйлөшөт. WhatsApp менен болсо жибергенде ал эртең же кечинде келет. А балдар уже окуп бүтүп койгон болот. Интернетте деген могу кырга барып чыгыш керек де. Дагы бир могу тоонун ар жагында бар. Ошол жака барып анан кийин интернет тартат. Ошол жактан барып анан окуш мүмкүн. Бирок кыштын күнү балдар аяка барбайт да. Башы оорубагандын Кудай менен эмне иши бар? Кырчындагы кыйын жагдай далай жолу жазылып, Борбордогу ак үйдүн 7-кабатындагыларга чейин жөнөтүлсө да, ак же көк деген жооп алигиче жок. Акимге кайрылганбыз, 2 жолу ооз-2 түрдө барганбыз. Аким болсо Кыргыз Телекомдун Жумгалдагы филиалынын башчысына айтам, тарттырып берем, чара көрөм деген. Бирок ошол бойдон жооп жок. Биз кыскасы унутта калганбыз. Кара албайбыз. Дейинкиси Нарын облусунда Кырчын сыяктуу кыйынчылыктарга кептелген айылдар бирин-экин болсо да бар. Жайкысын анча билинбегени менен кышкысын район облус борборлору менен карын катнаш токтоп, бийик тоолор арасында элеттиктерден кабар алыш караманча унутулат. Кырчын айылы райондун борборунан 22 чакырым алыстыкта жайгашып, ал жакта 20 түтүн эл жашап, жашоо турмушу көбүнчө мал багуу, дыйканчылык менен өтөт. Бул айылга айыл статусу берилген эмес, себеби мал багууга гана ыңгайлашып, жайыт, кыштоо түрүндө мурун сарайлар гана салынган. Кийин элдердин отурукташуусу көбөйүп, бара-бара кадимки эле айыл болуп, турак жай салып жашагандар көбөйгөн. Айылда мындан тышкары таза суу маселеси да курч. Айлели ичүүчү сууну Көкөмөрөн дарыясынан алып колдонушат. Ал эми айылга интернет тарттыруу боюнча тургундар район жетекчилигине жана айыл өкмөтүнө кайрылганы менен майнап чыккан эмес. Кызыгы бул айылдан ары жайгашкан Жайыл районуна караштуу Кызыл Ой айылына райондун борборунан интернет линиясы тартылып барылган. Жада калса айылдын аркы башындагы бир үйгө интернет кирген. Элдин суроо талабына Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун өкүлдөрү айылга барып 150-200 миң сомдун акчасы керек. Эгер аны тапсаңар интернет линиясы тарттырып беребиз деген экен. Бирок бул каражатты таппаган айылдыктар райондук өнүктүрүү фондунан каржы карап, элдин мүдөөсүн чечип беришин район жетекчилигинен өтүнүшүүдө.